Абдывахап Нурбаев Акылбек Жапаровго мугалимге турмушка чыгам деген кыздар карадалы болуп кетишпесин, мугалимдердин айлыгы көтөрүлөбү? Бүгүн 27-октябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Абдывахап Нурбаев 2022-жылы мугалимдердин айлыгы көтөрүлөбү деп сурады. Акылбек Үсөнбекович кабинеттин төрагасы өткөндө сиз мугалимдердин айлыгын көбөйтөбүз деп айтпадыңыз беле? Мугалимге турмушка чыгам деген кыздарды карадалы болуп кетпесин. Быйыл мугалимдердин айлыгын көтөргөнгө мүмкүнчүлүк барбы деп сурады депутат. Акылбек Жапаров: мен Финляндиянын мисалын келтирдим. Анда жыл сайын сурамжылоо болуп турат экен. Финляндиядагы кыздар мугалимге анан архитекторго турмушка чыгабыз деп айтышат экен. Мен ошону мисал кылгам. 1-апрелде мугалим дарыгерлердин айлыгын көтөрөбүз деди. Акылбек Жапаров 13-октябрда Жогорку Кеңештин жыйынында кийинки жылы мугалим дарыгерлердин айлыктарын биринчи жогорулатабыз. Кимге турмушка чыгасың деп сураса, мугалимге деп жооп берип тургандай кылабыз деп айткан. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Эл журт, бизде көп жакшы жаңылыктар болуп жатат. Мисалы үчүн, биринчи кумторду өзүбүз көткөрүп алып, бир айга жетпеген убакта 40 миллион доллар киреше алдык. Экинчи, жолдорду оңдоп түзөп, шаардын 40тан ашык көчөсү жабык. Үчүнчү, Ысык көл Барскон жолунун оңдоо демилгеси көтөрүлдү. Төртүнчү, кумтордун кирешесинен нарынды өнүктүрүү фонду ачылды. Бешинчи, 3% ипотека ишке киришти. Алтынчы, жер үй алдын кенен миллиард киреше түштү. Жетинчи, автобустар келип жатат. Июль айынан баштап ишке киришет. Ички карызыбызды акырындап жаап баштадык. Бизге ишенип, көчүп келген памирлик кыргыз былтыркыдай тарынтып, артка кайрыбай жардам берип, мал жан менен камсыз кылдык. Чирип калган чек ара маселеси акырындык менен такталып чектелип жатат. Бийлик бутактарынын акчасы барлар эмес, мейис иштегендер келип жатат. Жеке менчикке өтүп кеткен мамлекеттик жерлер, кеңселер кайра мамлекетке кайтарылып жатат. Канча жылдан бери чукчуңдашып катышпай келген өлкөлөр менен мамилебиз түзөлдү. Аңкайып Кремль эмне дейт деп отурчу элек алардын бучкагынан кутулгансыздык. Дегеним, каалаган өлкөбүз менен каалагандай мамиле түзүп жатабыз. Салыктар сол чөнтөккө солонуп кетчү эле четинен ачыкталып мамлекеттин казынасына түшүп жатат. Жыл эмес, ай сайын салык төккөндөр көбөйүүдө. Ирактын кыргызстандык жаш өспүрүмдөрү кайтарып алдык. Мамлекеттимизде курттай соруп келген көптөгөн шылуундардын жүзү ачылды. Дагы толуу. Азыр мен болгону 20% гана жаздым. Учурда эстегенимди гана. Какшып минуска түшүп калган казына менен ушунча жакшы иштерди баштайт элек. Эгерде эски бийлик менен кете бергенде азыр пенсия айлыкты жада калса, орду менен ала албай бирибизди жөнөстү бирибиз жеп отурмакпыз. Шүгүр дебейлиби? Сабиз кымбат дейсиңер, айылдарды кыдырып көргүлөчү. Көбүнүн короосун курай басып жатат. 2 кашык сабиздин уругун эгип койсо болот эле. Шалбактап болбогон акчага аянтта айланып кыйкырбай короо иштетсеңер болмок да. Же эмне, аны да президент барып айдап эгип сугарып казып берсинби? Туңгандардын короосу менен кыргыздардын короосун салыштырсаңар, мандемелде бизде жалкообуз. Азыр мурункудай жеп ичкенге болбой калган үчүн ызылдап жатышат көпчүлүк. Өлбөйбүз, чыдайбыз. Бир аз чыдасак, азыркы башталып жаткан иш-чаралар, долбоорлор толук ишке киришкенде айлык, пенсиялар да көтөрүлүп баштайт. Эң негизгиси ага чейин чыдашыбыз керек. Көнгөнбүз бирибизди бирибиз тытып жеп оокат кылганга. Азыр ошол система толук болбосо да аздап жоюлуп, көбүбүз шабаскасы жок жалаң айлыкка отуруп калганыбыз үчүн гана кокуйлап жатабыз. Чыдайбыз, чыдашыбыз керек. Артка жол жок, эски системадан Кудай сактасын. Президенти Садыр Жапаровдун бардык демилгесин колдойбуз жана ишенебиз деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Шайлоонун шайтан оюндары башталды. Депутат Атазов Ошто административдик ресурс пайдаланып жатканын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 27-октябрда Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди. Бүгүнкү күндө шайлоонун шайтан оюндары башталды. Ош аймагынан койгон айрым талапкерлерге облустун башчыларынын орун басары, прокурорлор административдик ресурс колдонуп президенттин саясатына каршы иштер кетип жатат. Президент дүйнө таң кала турганда шайлоо өтсүн деп жатат. Бирок ага карабастан баягы байманаптары 10 жылдан бери ушул жерде отуруп жыттанып кеткен талапкерлер дагы эски оорусун кармап административдик ресурс колдонуп баштады дейт ал. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Айыл чарба министрлигинин азыркы жана мурдагы орун басарлары УКМК кармады. Айыл чарба министрлигинин жетекчи кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК Атамекендик айыл чарба азыктарынын өлкөлөрүнө ташууда коррупциянын туруктуу көрүнүштөрүн жоюу боюнча туруктуу иштерди улантууда. Анын натыйжасында айыл чарба азыктарын сыртка тоскоолдуксуз экспорттоодо бир нече жыл бою материалдык пайда алуу максатында жасалма тоскоолдуктары жараткан, өз ара бири-бири менен сүйлөшүп алган кызмат адамдарын жана жеке компаниялардын туруктуу тобу аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө көрсөтүлгөн мыйзамсыз фактылар айыл, суу чарба жана региондук өнүктүрүү министринин азыркы жана мурдагы орун басарларынын тиешеси бар экендиги боюнча төгүндөлгүс далилдер алынган. Ушул жылдын 26-октябрында айыл чарба жана региондук өнүктүрүү министринин азыркы орун басары жана министрдин мурдагы орун басары кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. УКМК айыл чарба өндүрүүчүлөрүн өндүрүп алуунун туруктуу коррупциялык схемасын түзүүгө катышкан бардык адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча максаттуу ишин улантууда. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Розайым Нарматованы кармоого буйрукту Ташиев өзү бергенин айтты. 2021-жылдын сентябрында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жарандык активист Розайым Нарматованы кармап Ош шаарынан Бишкекке суракка алып келүү үчүн алып келишкен. Кармоого өлкө жетекчилигинин дарегинен негизсиз сын айтканы себеп болгон. Нарматованын үйүндө тинтүү жүрүп, сурактан кийин бошотулган. 23-октябрда президент Садыр Жапаров активист Нарматованы бошотууну Ички иштер министрлигинин жеке өзү өтүнгөнүн билдирген. Активист президенттин сөзүнө жооп кайтарып аны камоого президенттин үзөңгүлөшү УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев буйрук бергенин айтып чыкты.
клуб активисттин кармалышы боюнча эки тараптын айткандарын чогултту. Президенттин 23-сентябрдагы маалымат жыйыны Абал Кеже онлайн басылмасынын журналисти чын эле Оразайым Нарматова кылмышкер сыяктуу кармап келгидей ушунчалык коомго коркунуч келтиреби деген суроо узаткан. Сиздер ойлойт окшойсуздар да, эл журт журналисттер менен отуруп алып тигини кама муну кама деп эле олтурат деп. Кечирип коюңуздар, бирок айрым учурда убакыттын жоктугунан ажатканага барганга убакыт болбой калат. Оразайым Нарматова убагында мага иштеген көп жардам берген. Анан мен ушу чүкөдөгү кыздын сындаганына эрегишет белем. Өзүңүздөр деле анализ жасап ойлонуп көрсөңүздөр, мен баламды бычырата тебелеп кеткен адамды деле кечиргем. Кой эми бул кырсык экен деп, анан ушул кызга теңелет белем. Мен бул коомго тууралуу кеч билдим, анткени Түрк делегациясы менен Ысык көлдө болчумун. Ички иштер министрлигине чалып бошотуусын суранды. Мен бирөөнү камагыла дебейм, тескерисинче көп учурда бошотууну сурайм. Мен кама деп эч убакта айтпайм деп жооп берди Жапаров. Андан соң Жапаров Нарматовага кандай айып тагылып жатканын тактап сураган. Президенттин айтымында ички иштер министрлиги Нарматованын айткандарын өлкөдөгү абалды туруксуздаштырууга алып келүүчү чакырыктар бар экенин айткан. Андан кийин мен аны кармабагыла чыгарып коюп эле сурагыла деп айттым. Журналистпи, блогерби же карапайым жаранбы, айткан сөзүнө жооп бериши керек. УКМК ички иштер министрлиги да өз ишин кылып жатат. Алар эмне үчүн чакырык жасаганын, сенде канча курал бар, канча бала алып келе аласың деп сүйлөшүп жатса, ички иштер министрлиги карап олтуруш керекпи? Алардын өзүнүн иши да бул. Эгер чыны менен эле коомчулукка коркунуч келтирсе камайт, келтирбесе бошотот. Мындан эч трагедия жасаштын кереги жок деген ал. Оразайым Нарматова эмне дейт? Активист өзү аны кармоо тууралуу буйрукту президент Жапаровдун жакын саналашы жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү берген айтып чыкты. Бул боюнча УКМК иш козгогон, кийин ички иштер министрлигине түртө салышты деп билдирген ал. Анын айтымында милиционерлер аны коркунучтуу кылмышкер сыяктуу кармап, кол баштыгында гигиеналык каражаттарына чейин аңтарышкан. Менден жөн гана сурак алышкан жок, моралдык жактан кысым көрсөтүштү. Болбосо телефондон деле алышса болмок да деп билдирген ал. Нарматованын айтымында президенттин ал өлкөдөгү кырдаалды дестабилизациялык кылууга чакырган деген сөзү жалган. Мен мыйзамдуулукка чакыргам. Мен өз жерибиз, элибиз жана келечегибиз үчүн күрөшүүгө чакыргам. Ушундай эле чакырыктарды сиз, Садыр Жапаров, түрмөдө отурганда дагы кылгам деп активистка. Ошондой эле ал, эгер күнөөм бар болгон болсо, мени бошоткон үчүн президентке ыраазы болмокмун деп кошумчалаган. Нарматова Садыр Жапаров мурдагы президенттердин катачылыгын кайталап жатат деп эсептейт. Анын ою боюнча президент Садыр Жапаров өлкөдөгү реалдуу маселелерди чечүүнүн ордуна оппоненттерин, алардын ичинде Адахам Абдумаровду каралоо менен алек болуп жатат. Нарматова деген ким? Оразайым Нарматов 2015-жылдын 2018-жылга чейин Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев негиздеген Мекенчилик партиясынын мүчөсү болгон. Ал эми 2020-жылдагы парламенттик шайлоо Бүтүн Кыргызстан партиясы менен катышкан. Кийинчерээк ал Мекенчилдер партия менен саясий көз караштары дал келбей калган үчүн кеткенин айтып берген. Ал түшүндүргөндөй, Мекенчилдеги айрым топтор ошол кезде жаңы дайындалган экс-президент Сооронбай Жээнбеков Жапаровду түрмөдөн чыгарарын айтышып, аны катуу колдоого түшкөн. Бул Нарматованы партиядан чыгып кетүүсүнө себеп болгон. Оразайым Нарматова 10-сентябрда ошол эле аралык аэропортунан укук коргоо органдары тарабынан кармалып, андан кийин Бишкекке алып кетишкендиги тууралуу кабарланган. Оразайым Нарматова Ошко агасынын сөөгүн алып келип жерге бергенден кийин кайра Орусияга кайтып жатканда кармалган. Нарматова расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси боюнча тагылган айыптын негизинде кармалганын айтылган. Тергөөнүн версиясы боюнча ал мигранттардын жана Кыргызстандын аймагында жарандардын арасында нааразычылыктарды ырбатуу үчүн бийликке сын айткан. Бул коомдо чоң резонанс жаратып, андан соң ички иштер министринин жарандык активисти күбө катары суракка чакырып, андан соң бошотулганын жарыялаган. Black Club Media. Эл чындыкты билсин.